Курултай жалпы кызыкчылыгы бар маселелерди талкуулоо максатында жергиликтүү жамааттардын өкүлдөрүн жыйна. Курултайда укуктук шайлоо аймактарга тиешелүү жана башка маанилүү маселелер чечилет. Кыргызстанда жалпы элдик чогулуш 1992 жылы Дүйнө кыргыздарын биринчи курултайы деген ат менен башталган. 2 жылдан соң 1994 жылдын 22 январында Кыргызстан элдеринин биринчи курултайы, 1996 жылы экинчи курултайы да өткөрүлгөн. Ал эми эң олуттуусу 2010 жылдагы төңкөрүшкө таасири бар деп ошол жылдын март айында өткөрүлгөн курултай айтылып келет. Ошол эле жылы жогорку кеңеште мамлекеттик элдик курултай менен башкаруу сунушу көтөрүлгөн. Бирок 2012 жылы анын макамы, укуктары жана өткөрүү тартиби каралган мыйзам долбоору экинчи окууда өтпөй калган. Андыктан министрликтер, мамлекеттик башкаруу органдары коомдук уюмдар өткөргөн курултайлардын чечимдерин сунуш иретинде гана карап келишкен. Бул дүйнөлүк семейный сүзүктөн чыгарып таштаса алир болобу? Биринчи дакылачы үнүнүн бардыгын чыгара келбого биздин брендтер. Да, Алла Тааланын ош жергесине берген насиби. Элдик курултайды өткөрүүнүн жаңы делегаттарын шайлоонун тартиби. Элдик курултай 1 жылда 1 жолу өткөрүлөт. Элдик курултайды өткөрүүнүн датасы Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан аныкталат. Кыргыз Республикасынын президенти өз демилгеси боюнча же элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин сунушу боюнча кезексиз элдик курултайды чакырууга укуктуу. Үйүңүздөрдөгү баягы көмүрдүн таштарын алчып көчө башына коет. Ошо көчө башындагы сар менен мусорго мен чыгалы, күнү көзүм чыгам. Элдик курултай 1000 делегаттан турат. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын административдик аймактык бирдиктеринен 960 делегат, чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан 28 делегат, конфессиялык коомчулуктардан 10 делегат, административдик аймактык бирдиктердин делегаттар төмөнкүдөй шайланат. 452 айыл аймагынын ар биринен 2ден 904 делегат, облустук маанидеги 12 шаардын ар биринен 2ден жана райондук маанидеги 18 шаардын ар биринен 1ден 42 делегат, Бишкек шаарынан 10 жана Ош шаарынан 16 делегат. Башка мамлекеттер боюнча алганда Алтай, Тыва, Бурятия, Монголия, Калмык республикалары өздөрүнүн парламентин курултай деп аташат. Мерим Гүлдаминбай кызы, Айзирек Абдиева, Таңкы коңгуроо программасы.